Менин президент болушум эң чоң маселе болгон эмес, менин ошо Кудай болушум чоң маселе болгон, аалам үчүн ошол керек болгон. Ошол жүзүн көрсөтүп акыры сиңгенден кийин мен да ошо көп көрүнүштөрдү көрдүм. Эми ушул погребимен погреб болот имиш, жана подвалда анан килемдин астынан көтөрүлүп эле ушу жылаан чыгам деп атат, анан чык-чубак болду го деп эле. Андан ушу Байболот дегенде бир досум бар, пендечилик кесте. Аны дагы айтат, биздин гараждардан, тиги бокстардан көп жылан чыгып атыптыр деп. Эми жылаан деген сөз бул жер жашоосу болуп чечилет. Эгер кара жылаан түшкө кирсе, курчап алса, чагып алса, жер жашоодо кыйналып болуп атат, кысталуу болуп атат деген. Эми ошондо кара жер сорот деп түшүнсөк болот да, өлүм көп болот. Ал эми аалам күчтөрүн айтып отурсам, өткөндө айттым, ошо мына чёрныйлар чогулуп атыптыр, ошо ак үйдүн бер жагында, ана Илвирстин зданиясында. Айылдагы мергенчилерди баланчанын мылтыгы бар эле, баланча ушундай баягы кайбиренде жакшатчу эле деп атыпмын дегенде, эми атат деген сөз да. Ушул акылдууларды көздөй аябай чоң кара жылаан кетип баратыптыр дедим эле. Мына эми ошондон бери кара тумоо каптап дүйнөдө. Эми президент милициясы менен, соту менен, прокурору менен, СМБсу менен, армиясы менен бир тартип карма бир ретке келтирсе, мен ошо караңгы күчтөрү менен карма бир ретке келтирип, эми ал кара жылаандан акылдуулар кача албайт, байлар кача албайт, бийлик кача албайт. Ал акыры сорот. Ошентип анан ааламдан коркуп, ар бир кадамда ар байлар постто турат, абада турат. Ошондон коркуп, анан адам баягы Кудайдан коркуп дегендей түстөлүп жашаш керек да. Ошого заман келди. Ошондуктан дагы эле кеч эмес, өзүңөрдү таанып алып, өсүп алып, ааламды мазактаганды коюп, өзүңөрдү соттогула, өзүңөрдү сындагыла, өзүңөрдү соттогула, өзүңөрдү оңдогула. Мени эч качандай мындай бир сын айтпагыла. Мен түшүнгөндү силер түшүнө албайсыңар. Мага берилген укук деги эле дүйнөдө бир адамга буйрулган эмес. Мага буйрулган укук асманда күчтөргө да буйрулган эмес. Антпесе кайра бардак болбойбу, анда менин элим аман калыш керек, менин ага тууганым аман калыш керек деген өйдөлдөй болот да.